Пулковка шаарындагы жалпы дарыгерлердин практикалык борборунун имаратында капиталдык оңдоп түздөө иштери аяктады. Бүгүнкү күндө имараттын ичи сыртындагы жумуштар дээрлик бүткөрүлүп, жууп тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Аталган оорукана өткөн кылымдын 50-жылдарында курулуп, андан бери толук кандуу ремонт иштери жүргүзүлгөн эмес. Здание аябай абдан мындай айтканда жараксыз абалга келип калган болчу. Стеналардын баары уже перегородкалардын баары жыгач менен бөлүнгөн экен. Ошолордун көпчүлүк нерселери чирип калганда, алардын ошол негодный жерлеринин баарысын алмаштырылды. Жалпысынан капиталдык оңдоодон өттү да полностью. Бирде электричествосы жаңырды, канализациясы, водопровод, анын калган ошол оңдоо иштери болду да. Карантин, пандемиянын учурунда бизге 15-июльда баштадык жумушту завершить эткенге. Ана уже 1,5-2 айда ошол бүтүргөнгө аракет кылып, күнү-түн иштеп атына Кудай буйрса бүттүк. Оорукананы реконструкциялоого республикалык бюджеттен 8 миллиондон ашык, ал эми өнүктүрүү фондунан 6 миллион сомдон ашык каражат сарпталган. Оорукананы толук кандуу бүтүрүп ишке берүү сентябрь айынын соңуна пландаштырылууда. Медициналык мекеме 30 орунга ылайыкташылган, анда балдар, төрөтүйү, хирургия жана жугуштуу оорулар бөлүмдөрү бар. Оборудование у нас Оорукананын оңдоп түздөө иштери аяктап калды. Биздин эсебибиз боюнча 25-сентябрга ишке берилиши керек. Оорукананын азыркы абалы бизди абдан кубандырып жатат. Биз бул ремонтту көп күткөнбүз. Усталарга рахмат, тынымсыз иштешип, ичин да сыртын да ойдогудай жасашты. Ошондой эле өкмөт тарабынан бизге дагы бир тез жардам унаа колдонулууга берилди. Ошондо бизде 2 тез жардам унаа болуп, жарандардын саламаттыгын жана биздин ишибизди бир кыйла жеңилдетет деген ойдомун. новую скорую помощь. Это благодаря тому, что директор наш во все инстанции бегал. Коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү максатында пайдалануудан чыккан айрым облустук ооруканаларда капиталдык ремонт өткөрүү чечими кабыл алынган. Ага ылайык республикада кеминде 9 жаңы оорукана салынып, аймактардагы бейтапканалар реконструкцияланууда. Нурай Кайратова, Жаркынбек Казыбеков, СТВ.